Былтыр августта Кыргызстан менен айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык фондунун ортосунда келишимге кол коюлган. Ага ылайык биздин өлкөгө 25,5 миллион доллар каражат бөлүнөт. Анын жарымы кредит, жарымы грант түрүндө берилет. Ошол документти экинчи окууда ратификациялоо бүгүн парламентте көп суроолорду жаратты. Анткени кредитке келип жаткан каражаттын 30%-ын ашыгы, тагыраак айтканда 7 миллион доллары консультацияларга, 2 миллион доллар ушул долбоор менен иштеп жаткандардын маянасы менен иш сапарларына сарпталат экен. Ал эми айыл чарбаны өнүктүрүүгө жарыбаган эле акча калат дейт депутаттар. Биз ошо алган акчаны каяка кетиребиз? Эмне кылабыз? Чөтө мындай макулдашууну окусам түшүнгөн жокмун да так. Тренинг болот, семинар болот экен. 15тен ашык лабораториялардын жабдуулары, ремонттор иштериге жумшалат. Айыл чарба багытын өнүктүрүүгө жумшалаттан бардыгы. Жок, жакшы мындай болот эле да, мындай 1 миллион доллар тияка кетет, 2 миллион бияка кетет. Мындай так айтсаңыз, же мындай сметаны берсеңиздер жакшы болмок да. 25 миллион кредит алып атабыз, грант кошулуп. 40 проектке бөлүнүп атат. 17 миллиону элге жетет, 7 миллиону жолдо жоголот. 17 миллионду 40 проектке бөлсөңөр 425 миң болот бир проект. 7 миллионду 40 проектке бөлсөң 175 миң услуга болуп атат. Почти 30%тен көп. Бул кандай? Бул кантип түшүнсө болот? Акчанын жарымы жоголуп кетип атпайбы? 30%. 1 миллион 800 миң айлык дейт. Зарплата алышат. Ким алат ал зарплатаны? Бұл проект ойырспы деген. Минсельхоздун чапанын кийинип алып, жамынып алып. Ар кандай проекттарды алат, мына 70 миңден айлык алат. Эртең ошо 1 миллион 800 миңге консультанттарды алат, командировкага чыгат, кофе ичет, кагаз таркатат, бүттү ошо менен. Ушунга окшогон проекттер карап чыктык. Ичинен эл аралык консультанттар 90 миң долларга чейин айлык алат экен. Тышкы кредиттик линияларга чыгуу, мал чарбаларынын продукцияларынын жакшыртылган маселелерин түзүү деп, ушул компоненттердин максаттары да бир жалаң жалпы сөздөр да. Окуп ата эчтеке түшүнбөйсүң, баягы айыл чарбаны өнүктүрбөйлүкпү деген сөз сыяктуу эле да. Конкреттүү эчтеке жок. Конкреттүү 25 миллион долларга биз 1 жылдан кийин мынча мал кошулат, 2 жылдан кийин мынча дыйкан чарба бутуна турат деген количестволор жок да, баары жалпы сөздөр. Кредит 40 жылга берилип жатыптыр. Ал аркылуу өлкө боюнча 40 бизнес долбоорун каржылоо пландалган. Бирок долбоорду ишке ашырууга 100 миң доллар бөлүнсө, ага кеп кеңеш берүү кызматы эле 170 миң доллардан ашып кеткен. Суроо артынан суроо жаралып, депутаттар катуу сынга ала баштаганда, айыл чарба министри жооп таба албай тайсалдап, маселени бүгүнкү күн тартибинен алып салууну сунуштады. Ратификацияны аркылга кайтарып туруп, ушу 7 миллион боюнча мен өзүм бардык расшифровканы сиздерге түшүндүрүп, кийинки жумага жылдырып берсеңер деп суранып аттым эле менчи. Бул проекттин жакшы жактары көп, керектүү жактары көп. Эми ошол бир пунктунун айынан бул проекттин өткөрбөй жокко чыгарып койсок туура болбой калат. Грант берип атканда банк өзүнүн шартын коет деп айтпайсыңар. Муну эч ким өзгөртө албайт. Ушул жерде отурган 120 10 миң долларлык грант алып келе аласызбы? Келишимдеги шарттарды өзгөртүүгө мүмкүн болбогондуктан маселени күн тартуунан алганда деле майнап чыкпайт экен. Танапис учурунда министр депутаттар менен сүйлөшкөндөн кийин эл өкүлдөрү жумшара түштүбү, талкууну андан ары улантышты. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.